Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз мурдакы сабакта биз уйдун эти тууралуу зыяндуулугу жөнүндө бир сабак өткөн элек. Жана ошол уйдун этине илимий жооп берген эле кээ бир устаздардан. Эми ошол бүгүнкү негизинен жалпы өтө турган темабыз, жана бул темабызды бир 3-4 бөлүккө бөлүп кененирээк талкуулайбыз. Бул уй эти зыян делген хадистерге берилген илимий жоопторго токтолуп кетүү деген негизги маселе. Ошол видеолорду биз угуп көрдүк. Албетте ар бир тараптын өзүнүн далилдери бар. Жана ар бир адам өзүнүн түшүнүгүн айтууга Аллахтын алдында эгер илимдүү болсо, ал милдеттүү. Эми иншалла ошол илимий жооптордо мындай деген маселе. Ошол берилген видеолордо биринчи бөлүгүндө мындай эки нерсеге токтолгон экен. Бул жанакы Мулейка бинт Амрдын хадисине. Ал хадисти Абу Дауд өзүнүн мараселинде риваят кылган. Ошол жерде эки маселе бар да. Ошол эки маселеге токтолгон экен. Биринчи маселе Мулейка бинт Амрга риваят кылган ошол Зухайрдын аялы жөнүндө. Ошол хадисте Имрату Зухайр деп келет. Ошол хадисте Имрату Зухайр мажхула, мубхам. Анткени коюп жаткан маселе анын аты аталган жок дейт. Имрату Зухайра, жөн эле Зухайрдын Имра, анын аялы деп. Эми билесиздер, ошол өзү деле имам Байкуни, Мандуматул Байкунияда да айткан. Вал мубхаму фихи рауин лам юсам. Качан мубхам болуп калат, качан түшүнүксүз болуп калат, качан гана рауи риваят кылган адамдын аты аталбай калган болсо. Анан экинчи койгон айып бул Мулейка бинт Амр Ибн Хаджар Аскалани аны Исаба деген китебинде биринчи Сахабия деген, андан кийин кайра Такриб Тахдиб деген китебинде эки ан жолуп калган дейт. Сахабия же табии деп. Туура, ал китептеринде ошондой нерселер жазылган. Бирок ошол китебинде толук маалымат берүү үчүн ошол Такриб ат-Тахдиб деген китебинин 769 бетинде 8686 ат бул Мулейка бинт Амр ас-Саади, жанакы уйдун эти тууралуу риваят кылган адам. Ошо Абу Зур'анын мараселинде келет деди. Ошондой имам Абу Дауд дагы өзүнүн мараселинде риваят кылган деди. Бирок кала ал-Миззи а'дадаха ас-сахаба деди. Демек, Миззи бул Джамалуддин Миззи. Хижранын 654 жылдары ошол учурда төрөлгөн чоң алым, мухаддис болгон. Ибн Хаджар Аскалани өзүнүн мурдакы бир кылым мурдакы алымдын атын бул китебинде жазып жатат. Демек, Джамалуддин ал-Миззи өзүнүн китебинде бул Мулейканы
сахабия деген екен. Эми біз тоқтала тұрған мәселе қандай? Біздің негізгі бұл жерде тоқтала тұрған мәселе ошол видеодо мурсаль хадис. Білесіздер, мурсаль сахаби риваятчыларда жоқ. Дару эле табиинден риваят болгон хадисти мурсаль дейбиз. Ошол үчүн мурсаль хадисти кененирээк карасак. Качан ошол мурсаль хадис амал кылсак болот, качан амал кылбасак болбойт деген нерсе. Эки тема бөлөбүз. Ошол теманы караганга чейин өзү Усулул хадис китебинде белгилүү доктор Мухаммад Аджаж аль-Хатиб. Бул доктор белгилүү чоң алым, Меккеде да сабак берген, кийин өзү сириялык алым, кийин ошол Дубайда да сабак берди. Бул кече жакында эле октябрда рахимахулло кайтыш болуп калды. Ошол алым даиф хадис жөнүндө айткан жерлерине бир токтолуп кетсек. Ошол даиф хадисти негизинен мындай жалпы карай турган болсок, даиф хадисти бир экиге бөлүп карасак. Биринчи, мата юқаул хадис даиф. Биринчи маселе, качан даиф хадис күчтүү болот? Качан даиф хадис күчтүү болот? Деген темага биз экиге бөлүп карайбыз муну. Биринчиден, өтө катуу даиф болсо, даиф шадид, мисалы кезип, тухма, же болсо элдердин арасында жалганчы болгон атка коюп калса, же бузукулугу менен фиск, жана рауидин халындагы жахаласы, анын деңгели адаласы билинбесе, анда бул хадисти, даифти күчтүү кылыш, хасан ли гайриге чыгарыш өтө кыйын болуп калат. Экинчи маселе, бул жерде даиф өтө шадид эмес, жанакындай анын ичиндеги болуп жаткан кадах мындай айыптар алсызыраак болсо. Мисалы, гафля, кесратул галат, адашып тургандыгы көбүрөөк дейт. Же сул хифз, анын жаттоосу начарлак болсо дейт. Жана ихтилат, баягыдай айтылгандай, адашып кеткен болсо. Жана ошондой эле мурсаль хадис, ошол сахаба чейин мавкуф болсо. Жана ошондой эле ошол хадистерде келгенде ас-садук, мисал бир адамдын аты аталбай калса, бирок ошол адамдан риваят кылганда аны жанакындай адал алып келип жатат. Садука. Жанакындай 5-чи ылдыйкы, андан да ылдыйкы даража бар, бирок 5-чи даражада садук деп, же болсо аль-амин деп айтса дейт. Жана ошондой эле даиф хадис качан сахихке көтөрүлөт? Кесрату турук. Көп жолдордон келсе. Ошон үчүн убихада яртaqi мин даражати даиф иля даражати хасан ли гайриhi. Ошол даиф даражадан хасан ли гайриhi, жакшы хадистин даражасына көтөрүлөт дейт. Демек, даиф жакшы даражага көтөрүлөрүнө маселени айтсак. Андыктан жанакы Мулейка бинт Амрдын хадисинде экиле нерсе болуп жатат. Биринчиден, Мулейка бинт Амр ал сахабиябы же сахабия эмеспи деген маселе. Бул жерде кадх хафиф, өтө чоң бир айып эмес. Бул жалганчы болгон эмес, Мулейка бинт Амр. Жана ошондой эле Зухайрдын аялы анда бир чоң бир айып болгон эмес. Анткени Зухайр өзү ага адалия берип жатат.
не садуқа деп, ал чынчыл деп. Мына шейх айткандай китебинде, эгерде ошондой эрежелермен келсе, даиф хафиф булар. Бул алсыз даиф, буну хасан лигайриге көтөрүлөт деп жатат. Ошол үчүн бул жерде имам ан-Навави айтып жатат. Хадис даиф инда тааддуд турук. Жолдору көбөйсө дейт, яртaqi ан даиф илал хасан. Алсыздан жакшы хадиске көтөрүлөт дейт. Демек жолдор көбөйсө, жанагы көбөйсөдү. Ошондо имам Сахауи айтат: "Вала яктади залика ал-ихтижаж бид-даиф." Негизинен даиф менен далил келтирүү зарылчылыгы жок. Fa inna al-ihtijaj innama huwa bil-hay'a al-majmu'a. Даиф менен эмнеге биз далил келтирип жатабыз? Анткени жалпы келген жолдордун карап, алымдардын айткан сөздөрүнө карап. Кандай? Кел мурсал, мурсал сымал. Мурсалда билесиздер, сахаба жок. Мауқуф сахаба. Хайсу i'tadada bi mursal ахар. Жана мурсалды башка бир мурсал күчтөп, караин болуп, ага күчүнө кармаса. Валау даифан кама кала аш-Шафи'и вал-жумхур. Мейлі ал хадистер даиф болса дагы худжа келтиргенге, далилге өтөт дейт. Жана муну жумхур алимдар айткан дейт. Негизинен маселе мындай да, дагы бир карай турган болсок, ошол даиф хасанга чыгардык. Эми экинчи маселе бул жерде даифке амал кылса болобу? Негизинен даиф хадиске амал кылуу деген маселе өтө зарыл маселе. Аны биз экиге бөлүп карайбыз. Биринчи, акыйдада жана өзөктүү, негиздүү халал харам маселеде, жана иман келтирүүдө Аллахтын сыпаттары, Аллахтын аттары, Аллахка ибадат кылууда, акыйда маселесинде биз даиф хадисти колдонбойбуз. Неге? Бир гана даиф хадис колдонулушу мүмкүн, эгерде ал бир гана жанакындай шахид, караин болуп берет, күчтүү болуп берет. Ага чейинки башка тарикадан келген сахих хадистерди кубаттоочу гана хадистерди. Экинчиден, даиф хадистерди кайсы учурда колдонсо болот? Мынакей ошол эле шейх доктор Мухаммад Аджач аль-Хатиб китебинде усул хадисте айтат: "Хукмул амал бид-даиф ихталафу ал-улама фил ахз бид-даиф аля салас мазахиб." Даифти амал кылууда алымдар үчкө бөлүнөт. Биринчи бул ал-мазхаб ал-аввал ла ю'мал бихи мутлакан. Биринчи мазхаб бул эч качан амал кылбайбыз дегендер бул дейт. Булар кимдер? Булар мухаддистер. Жанакындай өздөрүнүн хадисте, риваятта даифтен кабыл албайт. Өзгөчө имам Бухари, имам Муслимдин шартындагылар. Имам Бухари, имам Муслим булар даиф хадис келсе сахихке киргизген эмес. Эми билесиздер, анткени даифтин түрлөрү толтура. Мурсалдардын дагы, муаллал, айтор даифтин түрлөрү толтура. Экинчи мазхаб. Ал-мазхаб ат-тани аннаху ю'мал бил хадис даиф мутлакан. Экинчи мазхаб айтат, даиф хадис амал кылынат дейт. Бул жерде мутлак жанакындай ахкамул шари'ия фар'ия. Ахкамул шари'ия фил фуру'. Мындайча айтканда, шариаттык өкүмдөр майда маселелерде. Үчүнчү мазхаб булар аннаху ю'мал бихи фил фадаил вал маваиз. Жанакындай хутбаларда, вааз кылганда, жана фазаил амал, мисалы билесиздер да, фазаил амал деген китепти окугансыздар да, ошол китептерде хадистер даиф ошол жерде колдонулат. Неге? Анткени адамдарды кызыктыруу максатында, намазга кызыктыруу, орозого кызыктыруу, зекетке кызыктыруу, айтор ибадаттагы, шарияттагы өкүм кылынган ибадатка кызыктыруу максатта даиф хадистер болсо, анткени ал даиф хадистер мааниси жалпы усулдан каршы чыкпаса, мейли риджал жагынан дагы даиф чыксын, ал хадистерге амал кылынат.
Бирок алар Ибн Хаджар Аскалани шарттарды койгон экен да. Бул 3-чү даражадагылар. Биринчи шарт ошол ан якуна ад-даиф гайри шадид. Өтө катуу даражада болбосун дейт. Гайри шадид деген жанакындай инфарада минал каззабин муттахим. Жанакындай жалганчылар, пайгамбарыбызга жала жапкандар менен чектелип калбасын дейт хадисте. Ошондой эле риваятта ошон адамдар көбөйүп кетпесе. Жана ал фасык болсо, же болбосо хадисти жалган сүйлөбөсө дагы элдин алдында жалганчы деген атка консо, мына бул муттахим деп коет. Бул матрук деп коет. Мына бул адам, мындай адамдан хадис фазаил амал болсо дагы, ошондо хадисти фазаил амалга дагы кошпош керек. Ал-мауду минхум ашад. Пайгамбарга кошулуп, пайгамбарга таңуланып коюлган хадис. Бул албетте ал дагы даиф хадистерге дагы кирип керек болсо, фазаил амалдарда дагы ошондой эле уаз кылганда дагы андай хадис айтпаш керек. Андай уазда мауду хадистер имамдар толтура айтып жүрөт го. Экинчи шарт өзөгүнөн Куран суннанын негизинен усулунан чыкпаган болуш керек. Эгер чыгып кетсе, мисалы Куран суннада уйду халал деп жатса, анан биз туруп жок бир нерсени харам деп чыксак, анда ошондой хадиспи, эмнеби аны алынбайт. Үчүнчү шарт алла я'тaqid 'inda al-amal bihi thubutihi. Ошого амал кылганда пайгамбардан чындап келген, пайгамбардан тастыкталган деген ниетте амал кылбаш керек дейт. Мааниси тура. Пайгамбардан келген деп мен арсармын акыйдамда. Бирок мааниси тура, мен ден соолума зыяндык бербесин деген максатта амал кылсак болот. Бел я'тaqid al-ihtiyat, этиятташ керек дейт. Ошол үчүн даиф хадистерде амал кылган ошол үчүн кээ бир адамдар даиф хадистерди ан деп келген менен келет. Вал муананун кан саидин ан карам. Имам Байкуни маңзумасында айткандай, ан деп келсе дейт. Бул жерде бир даифтин белгиси бар. Анткени сами'ту, хаддасана, ахбарана, сана деген нерселер менен койсо, бул муснат маусул, биринен бири келип пайгамбарга чейин марфу болсо эң жакшы. Ошондой хадис давабиттер менен келсе, анда эң жакшы болот. Бирок биз айтып жатабыз да, пайгамбардан келген хадис. Пайгамбар айтты, ошо пайгамбардан санаттарынан бери туп-туура ошо пайгамбар ошону сүйлөгөн дегенден этияттап сүйлөйлүк. Пайгамбардан бимаджиати хабар. Бимаджиатил хабар жанакындай пайгамбардан келген хадис десек, анда туура болот. Мынакей бул жерде биз негизинен даиф деген эмнеге маселени бөлүп жатабыз. Демек, уйдун этичи, туугандар, бул эти акыйда эмес да. Аны кармабай тургандай. Уйдун эти халал харам маселеси эмес да. Бул тигиндей жеңил маселе. Ал жерде керек болсо имам Ахмад ибн Хамбал, Исхак ар-Рахуейх, ошондой эле Яхя ибн Маин, Абдурахман ибн Махди, чоң мухаддистер, алар ошондой кээ бир маселелерде тасахул кылсак болот деген, бирок акыйда маселесинде, халал харам маселесинде тасахул кылынбайт деген. Андыктан биз тасахул кыла турган жерден тасахул, жеңилдете турган жерде жеңилдеп карайлык. Ошон үчүн Шейх Альбани бул хадистерди тасахул жол менен карады. Жеңилдетилген жол менен эле карап койду. Шейх Альбани эгерде бул уйдун эти акыйда маселесинде боло турган болсо, жанакындай даиф санаттарды, мурсарларды көрүп туруп, мубхамдарды көрүп туруп, Шейх Альбани аны сахихке чыгарбайт эле. Ошон үчүн айтып жатпайбы, эмнеге бул хадисти билбей койду депчи. Билген. Бирок бул маселе өтө бир орчундуу бир маселе эмес. Кайра бул бизге таргып отадып, адамдар өздөрүн тарбиялап, адамдар өздөрүнө зыяндыкты көбүрөөк одор албасын деген максатта фихи тасахул.
Бу да жеңил карап койгон кайра жакшы. Андыктан бул даиф маселесинде керектүү бир маалыматтар бар экен. Андыктан биз даиф деп эле сыртка чыгарып салбаш керек эмес. Ошол үчүн имам Ибн Раджаб рахимахулла айткан, даиф мурсал. Мисалы, мухаддистердин арасында хуффаз, яны мухаддисин, алардын алдында ал даиф мурсал амал кылынбайт дейт. Ал худжа эмес дейт. Анткени алардын негизи максаты хадисти туура деп туруп, бир хадисти туурабы же туура эмеспи билип туруп, бул жерде хадис муайян, бир хадисти изилдөө иретинде хуффаздар муну даиф мурсалды өздөрүнүн китебине киргизгенде муну мурсал деп эсептейт эле, даиф дейт эле. Бирок муштахидтер, аль-фуқаха, усулиин, булар болсо иҗтихад кылып шариатты, өкүмдөрдү элдерге ташрия кылып берүүдө, элдерге жайылтууда шариат кылып 3 мазхаб, Ханафи мазхабы, Малики мазхабы, Ханбали мазхабы худжатун индана дейт. Мурсал хадис бизде далил дейт. Кандай? Мауқуф иля сахаби, сахабиге токтолгон мурсалдар. Ошон үчүн Ханафи мазхабта ушундай эрежелерде алымдар айткан. Керек болсо мурсал хадис ошол 3 кылымдагы доорго жетсе дагы сахаба, таба, табииндерге бул бизде худжа болуп эсептелинет дейт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.